Assalamu alaikum Талас тургундары. Бүгүн 13 март. Покровка мал базарын тартып берейин. Бүгүн экинчи базар болуп иштеп жатат. Ушу базар күнгө жылды. Билесиздер. Өткөнкү базарда тартып берди элек. Ичинде адамдар бир аз кыжалат болушуп атат эле, капа болушуп атат эле. Бизге базар күнү соода болбой калат экен. Элдин баары чоң Таластын базарын өтүп кетип атат. Ушуну бир жетекчилер үндү укса экен деген ой менен да кайрылуу жасашкан. Бүгүн бир жаанга карабастан силерге бир ичин тартып маалымат бермекчимин. Анда болсо баштадык. Кой. Базардан баштайын. Ал жокпу? Мына туугандар, караңыздар, бүгүн же жаңырга байланыштуу келген эмес адамдар, же болбосо чын эле өткөндө чыгарышта көргөндөгүдөй сатуучулар айтып атат эле. Бизде алуучу жок болуп калды, алып сатарлар чоң базарга өтүп кетти. Бизде эл жок, соода жок деп атат эле. Азыр бу жерде сатуучулардан дагы комментарий алмакчыбыз. Чын эле туугандар, мал аз, караңыздар. Мына уй баласынан бир саналуу гана уйлар турат. Анда да бааларын тартып берип коелу. Ну, саны сатылат экенби я? Сиздикиби? Сатып кетти. Бүттөр тамчылап атат, жакшы уй экен, жаңы турган. Канча кетти билбейсиз, Сиз алып атасызбы, сатып атасызбы байке? Жөн бааларды көрүп кыдырып чыгып. Мал жокко байке, бул эмне? Жаңыр болгон үчүн жок болуп атабы же базар күнү? Жок, өзү Покровканын базары ушундай. Аста слабый. Элдер бир аз неме айтышып атат эле да, бизде базар күнгө жылып кеткенге байланыштуу. Вот ошол. Эл жок болуп атат. Ошон үчүн келбей койдубу? Потому что Бир оюңузду айтып койбойсуз, балким жетекчилерге бул үнүңүз жетип калса, кайра 5-чүгө коюп берсе деп өткөндө айтышты. ошол туура эмес кылып атат да. Жетекчилердин өзү элге жардам бергендин ордуна кайра базарды жылдырып, анда баягы окуучулар сабак барбай калды деген бир ушундай ойлор бар экен да. Базарга окуучулар келбейт деле болчу да. Келсе көп болсо бир 10 окуучу келет экен. Баягы ата-эне жардамдашып, айдашып келиши мүмкүн, жетелешип келиши мүмкүн. Анан элге жакындан жардам бергендин ордуна чачып бу жерде 5-күн болуп турганда Киров полный келчү эле да. Келчү. Алуучу да көп, сатуучу да көп болчу да. Туура. Азыр Покровка өзү эле жалгыз калды да. Кировка келмейт бизге. Туура. Чоң базарга өтүп кетет. Чоң базарга өтүп кетет. Анан, конечно, кызык да, бийлик өз жакындан жардам бергендин ордуна кайра колу тышайт да. Туугандар, адамдардын ойлорун угуп атасыздар. Жетекчилер да балким угуп аткан болсо, сиздер да бир чара көрөт деген үмүттөбүз. Ассаламу алейкум. Байкелер, эмне сатып атасыздар? Мал. Алуучу эмне болуп атат? Алуучу барбы? Алуучу аз го, өтө эле аз болуп атат азыр. Şu базар күнгө жылган боюнча кандай сиздин оюңуз? Негизи ошо 5-күн эле болсо жакшы болмок да. 5-күн эле. 5-күн эле. Өткөн Азыр тура эмес базарда болуп калды да. Таласта да болуп атыр, воскресенье күнүчү. чоң базарга өтүп кетип атат да баары. Элдин баары Таласка кетип калат да, Таластыкы чоң да элчи. Ошо өткөндө мал көбүрөөк эле, бүгүн экинчи базар болду, мал аз да. Мал аз вообще аз. Же жаңгырда ушундай болуп калабы? Жамгырда эмес, өзү мындай күндөрдө эле ушундай болуп калды. 5 базар күнгө жылдыргандан баштап ушундай болуп калды да. Мынакей туугандар, элдин көйгөйүн, элдин үнүн угуп атасыздар, Могу уйлардын да баазын билип берип коелу, ушунча тартып атабыз. Канча экен? Бул 86 деп атканбыз. Бул 81ге бул эже алды. 81ге кетти. Кетти. Эжеке буйрусун эже. Жакшы уй алып турсуздар. Жаңы тууду, Жаңы тууду 2 күн болду. 2 күн болду. Канча сүтү бар эле? 12 литр сүтү бар болчу. 12 литр сүтү бар. Жаңы тууп тур. Канчанчысын тууду? 3-сүн тууду. 3-сүн тууду, 81ге кетти. Мынакей жо, уюңуз сүттүү болсун эми. Мынакей туугандар. Музо канча экен, музо? Өз жалгыз эле 12, Канча айлык? 1 айлык. Арабаны караңыздар. Гигант арабалар экен. Байке, гигант арабалар канча? Гигант арабалар. Я, 8 миңден, болушубу же кеми барбы? Болушу 8 миңден караңыздар. Дөңгөлөктөр эмненики? Жигулдун дөңгөлөктөрүнөн. Байке, грузовой гигант арабалар 8 миңден. Телефон айтып коюңчу байке. Телефон 0500 0551 803 029. Постоянно жазайсызбы? Кайерден бул?
Ya, bala sarı kızda eкен. Koylar ne болот eкен, koylar? Baka, muzolu koylar qancha болот at? 12 деп тұрым. 12 деп турасы. Барыстыки да bir корон koylar eкен, he? Baka, bazarыңга жылгандан бери кандай болуп атат? Алчу жоқ. Алчу жок. Чоң базарга өтүп кетти. Өтіп кетті. Оюңуз кайра 5-чүгүнгө түшсө деген оюңуз барбы? Ошол эле тынч болчу. 5-нчи күн келет. Анан 6-нчы күнү кирип калып танас кылып. Урматтуу жетекчилер, эгер бул үндү угуп аткан болсоңуздар, чара көрүңүздөр. Силер дагы элдин көйгөйүн бир чечип берген аракетин кылыңыздар. Чын эле бир базар, бир Покровка элинин мындайча айтканда кыймылы, тынч болуп калганын көрүп атасыздар өзүңүздөр да. Укам, музоң канча? 25. 25? Канча ай болду? 5 ай. Ургачыбы? Канчага сурашып атат? Канчага сурашып атат? 18. 18ге бербей атасыз. Музо канча экен байке? 20. 20 эркек музо. Жылкы жагын тартып берейин сиздерге. Жылкы да саналуу, караңыздар. Болгону бир 15 чакты жылкы турат. О, байке, тайлар канча, тайлар? Алдык. Канча калдыңыз, байке? Iya, 40'tan. Erkek urgaçı. Erkek 40 milyon algan eкен. Bu jakta emne teller var eкен, görüp bereylik. Atlar eкен. Assalamu alaikum, bu beygo değil mi? Ha, biye. Satılabı же сатып алдыңыздар бе? Сатылат. Жақсы бе екен, ә? Боз bu? Соғым. А, соғым bu? Сойғонға даяр екен, ет екен де. Қанша болып атады шулар? Қанша сұрап атасыздар? 90, ә? Арзандап қалған бе соғымдар, ә? Баяғы өлгенде мал союға тыйым салынған мыйзам шыққандан бері арзандап қалып кеткендер. Ай, так. Бұл ат сатылабы, байке? Туғандар, мен қолыман келишинче сіздерге Покровка мал базарының ахуалын тартып бердім. Елдердің көйгөйлөрүнө уктуңуздар. Өзүңүздөрдүн да оюңуздар болсо комментарийге оюңуздарды жазыңыздар, туғандар. Жана видеого лайк басып, жетекчилерге дагы жеткен аракеттин кылайлы, барыңыздар бир жардам бериңиздер. Элдин бир аз болсо көйгөйүн чечилишине балким сиздин да салымыңыз тийип калышы мүмкүн. Эмне үчүн базар күндөн 5-күндөн базар күнгө жылды. Ошону да бир эмне максатта ошол боюнча да бир комментарий калтырыңыздар, туғандар.